Бирөө ысып өзүм да өлүп калат ошон алып чакты. Же пулдан жок, же үйдөн жок турабыз. Тез төлөсөңүз тез берер дегенде төлөп бүтүп калган. Ушул бир эле эми деле карап берсин анан башка үй албай эле коелучу болуптур. Sadır Nurbaşoviç, gözümüzü alıp gözümüz taraf koyup, Президент жардам беріңіз. Бул жакта отурбайбы азыр такай? Азыр бишкекче бир инвестор менен эме жолдон кетишти. Мен 2,5 миллион төлөгөм. Келиндерди айтсаң деле үйүң болсо тиет экен. Дарысыз да аякта жүрөт. Балдары тарактап ар жерде жүрөт. Азыр ошто 2 директор СИЗОдо. Мен подпискадан Жалаң жерде атырыштар экен. Nerf bolum, nerf. Чоң эң кымбат машина минип келди. 2 жылдан бери иш көрүп жүрөм. Ишимиз эсме, Яндекс көргөзүп койгон. Мелис Жусупов, Эмил Жусупов агаларыңыз каякта азыр? Эмне менен алек болуп жүрүшөт? Бул Эмаком компания жетектен пулдук иштейт. Көпчүлүк ойлоп атат да бизде акча бар деп. Мен өзүм деле квартирадамын, Мелис агам деле квартирада. Ишеничтүү айта алган бир компания бар. Качан мындай конкреттүү түрдө жумуш башталат? Бир документ жагынан бизге кармап турган эч нерсе жок. Бизде ошол финанс боюнча эле Ошо элге Бостройго рахмат да. Эми биздин айыптан болуп атат да бардыгыча. Тең тагдырыбыз кандай болот, аны да примерно билип атабыз, бирок жакшы эмес да. Şerge gelip жүрген ayallar hem ötüp ketти. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз Манас шаарына келдик. Дал ушул аймакта Эмаком курулуш компаниясынын бүтпөй жаткан үйү боюнча бир нече жарандар арызданып кайрылышкан. Алардын айтымында 2020 жылдан баштап акчасын төккөн, бирок мындай болуп, кээ-бири көтөрүлсө, кээ-бири мондай жерде турат, дагы деле котлован казылган бойдон жылбай турат деп арызданышууда. Мен ушу суранат элем сизге, сенин балам ушу бизди жеткизүүкөм. Şu Sadır Japarov'ga, ÖKMK'nın жетекçisinde, Орунтаев'ga şu özünü gözümürge alıp bizi karap, anam bizi үйдү yüzdörüzü bütürüp besot. Benim kızım şu özüm жалгыз boymun. Kızım жалгыз boy kızım alıp bergem. Eki balası kiçinekinden az balдар çoğuyup kaldı. 6-7 yıldan Rossiyada үйгө келе албайт. Em balдар bir үйдө эки адамдын балдары болбойт экен, мушташат экен, ара жолдо жүрүп, жүрөгүм кысылып, өзүм да өлүп калат ошон бул үй алып чакты. Ошончо сени суранам балам жеткиз, биздин үйүбүздү жеткизип ай. Бизди ушу алдап эле кейт, ушулар ушу акчабызды жеп кетип, буларга кичине бир жыйынтык чыкпайбы, буларга көзөмөл албайбы? Сотко барсак деле ошол, губернаторго барсак деле ошол, мэрияга барсак ошол, ОВУду барсак деле ошол, ГОБУду барсак деле ошол, бир жыйынтык жок. Мен ушу суранат элем, ушу элде ушу аялдар ушу баарды небери багып жатырабыз. Ушу балдарыбыз, кыздарыбыз өлүп ушу үйлөрү тийип, ошо үйлөрүнү бөлүп коелу деп үмүтүм ошондон үлкөм. Сен ушу жеткиз, сенден сурап, биз сен гана, сен үмүтүң сенде калды балам. Башка үнүбүз калбады. Президент бир көзөмөлүн алып бүтүргүзүп берсе деп атасызбы? Ошо президент Орунтай барды ушу көзөмөлгө алып бүтүп бербесе буларга ишенчи жок, булар бербейт. 2-3 жыл болуп калды муну котлован болгон. Мени 25-жылы алатсың деген, мына 25-26 жыл бүтөйүн деп атат уже. Договор боюнча 22-жылы күздө берилет деген. Мына Кудай кааласа 5 жыл болуп атат. Кайсы жерде турат? Кайсы стадионда? Меники Ж-блок, мына Ж-блок. Кирпичинин 2 кабат кирпич урулуп турган. 2 кабат кирпич урулду, 7-этажга барып калды. Буга дагы 10 этаж кылып койгон азыр да, 3 этаж плюс крышасы жабылыш керек. Кыскасы канча бир 50% жумушу деле бүткөн эмес да, 40% сорго бүткөн. Канча төлөдүңүз эле? Канча калды сиздики? Мен 2,5 миллион төлөгөм. Мен полный төлөгөм, 1 сом калган эмес. 100% төлөп коюп отурабыз 5 жылдан бери күтүп. Mına бүтүп атат эле акчаны ала бериптир да буларчы. Бүпүлдөт эле. Балдарга эмне дешибизди ham билбей атабыз азыр. Атам эмне болду дейт. Котлован деп коебуз, эмне кылабыз андан бөлөк эчтеке айта албайт экенбиз деле мен. Ушу мамлекетибизден кичине жардам болсо экен, ушу элдерди бечаралар канча мына аял киши бир 2 аял келчү эле ушу жерге келип жүргөн аялдар ham өтүп кетти. Кел албай. Мен мисалы үчүн ден соолугум кетти, көзүм кетти мына. Бир жага көрбөйт уже. Бир жага операция болгон. Нерв кетип атат да. Балдар деп. 20-жыл алгам. Ошондо 1 жылдан кийин беребиз деген. Себеби мына АБ блоктор 1 жылда эле бүтүп алышкан. Анан биз дагы башка жакшы жерлерден чыккан, бирок бунун проекттери жакшы болуп, анан мына дейт, анан уже котлованда турат биздикичи. Сиздики дагы мына жерде. Котлованда. Биз өзү карапайым простой эл болсок, эми депутат болсок анда башка гәүле. Акчаны эми бир учунда кетти да деп коет элек.
Анан эми зорго тапкан акчабыз ошол болсо 4 балам бар. 4 тең үйлөп жайлай элекмин. Анан үй керек болгон келиндерди айтсаң деле үйүң болсо тиет экен, мен сүрүштүрүп эле келин албай эле жүрөм ушинтип эле. Балдарым деле 95, 30га чыгып кетти. Ушу үй болсо кичине келин деле келет эле да. Балдарым да стресске түшүп калган да, эми акчабызды апам алып коет да анан бир жерге тыгып берет деп эле. Алар деле азыр мага ишенбейт, ушинтип эле жүрөбүз. Мынакей балдарым азыр деле Россиялап жүрөт. 4-3 баласы бар. Квартиралап жашап келет. Ушул күндөргө чейин абдан кыйналышты. Мына кызым неме күйөө балам деп кызым менен уулум ошол жакта жүрөт. Биз дагы өтүп жогоркулардан өтүнөт элек. Ушу элдин ажатын ачып, аркасынан эртерээк түшүп, ушу элдин баары үйлүү болсун үмүт менен алга төлөгөнбүз да. Биз 2 миллион 800 төлөп бүткөнбүз уже. Төлөмүздү бүтүп калганбыз. Тез төлөсөңүз тез беребиз дегенден төлөп бүтүп калган элек. О bir günüm demede çağılış bolgan. 1-2 ay olup kaldı mı? Zam ministri Uğud'dan gelgen demedençe. Emre'den. Gelip oşonu gözü çeymiş o alda odattı. Aldap geçti. Алдаганда эмне деп алды отот? Yok kuru berevuz, miti berevuz dedi. Anan deyin geçen gün jakındalı. Buna bir ay olacak. Nereye gelip neme kılsak, biz kuralbayız dedi. Kuralbayız dedi. Hiç de yok dedi açık elle. Yok dedi. Investor tavışımız gerek. Biz investorun kayaktan biliyoruz dedi. 2022 yıl alganбыз. 24 бүтөт дегенде. Ошо боюнча жок. 1 миллион 900 төккөнбүз. Г блокто мына. Каталаны казылып ошо боюнча турат. Мына казылып турган. Казылып турган ооба. Же пулдан жок, же үйдөн жок турабыз. 22'ye başlagan. Ağam da verdi. 169 kvadrat ağam. 4 milyon 877 bin yakşı döküyorum. Bizge 25 veriş gerek eledi mına. 400 kvartaldaçı. 25. Qayсы блокто сиздик? Biz şu yerde de mına. No, Katlavan. Katlavan'da жатабыз da. Жүрүңүз, көрсөтүп бериңизчи. Мына бул жерде эми сиздики азыр ушул бойдон эле турат экен да, мына бул жерде. Şu boyçanda turat da bu. Жерден көтөрүлбөй. Yok. Кичине чукуп коюптур, бир кичине бетон куюп койсо дагы макул эле. Yok, eşteki yok da. Башына 3 жерге арматура сайып коюптур. Bular aldап атат да мына алматура мындан тоқ болгон. Ошо тоқканда ака акча жетпей атат дегенде мен 1 миллион 300 миң акча бергем да муга. Анан бир жамандан кийин кесем карызга берип койдум акчаны дейт. 1.300.000 сомду качан бердиңиз эле? Мен былтыр майда бердик. Майда берип койдук. Баштайбызда ошо ойдон башталып калып кетти анан. Баштабай калып кетти дагы. Эми мен билбейм, бул үй бүтөбү. Мага şu президенттен суранабыз, мен акчамы берсе, мен почти жалап кайтып келбейм да. Каякта турасыз? Мен о айылда турам да. Кайсы район? Мен о Седогон, Басарган айылынан. Айылда жүрө бербейм десең. Азыр эми бизде бир караган адам жок да. Эми сен менен şu bizi niye prezidente kaldı? Je prezident, je ekmeğer geçesiniz de. Эми биз чечпейбиz, биз жеткиребиz. Анан президент көрсө, ошол жактан бийлик жетекчилер көрсө бир чара болоптур. Ушун бир эле эмаком деле карап берсин, анан башка үй албай эле коелчу болуптур. Башка сурабайбыз деле. Акча ушу үйүбүздү эле бүтүрүп берсе болду. Kızımı algamın. Kızımın 2 balası var. Alganıma mına men 1,5 yılda ele төлөп büttüm. 2,5 milyonda. Menim mına Mahavat degen bar boçu oşol aytkan. Eje tez төлөсөңүz tez ele бүтүрүp бере коебуз dediler. Төлөp бүтмөктүрсүн болду. Мынан 2 жолу жүрөгүм ооруду. Kızım үй жок. Эми бир туугандары бар. Кудайга шүгүр. Болгон менен бала менен бала баткен. Анан кийин ушу деп дайым келебиз. Мына эже айтмакчы барбаган жерибиз калбады, кирбеген эшигибиз калбады. Бир адам уккан жок бизде. Кыздары сыздап аякта жүрөт, балдары тарактап ар жерде жүрөт. Бала бөлөк болгондон кийин энеге дагы мээрим калбай калат экен. Өзүнүн балдарын өздөрү коргоп багышса, өздөрү тарбияласа жакшы болот экен. Баягы биздин тарбиялаган бөлөк эне менен атаныкы бөлөк болот экен балам. Ушу үйүн бүтүрүп берсе, ушу балдарын берет эле, ушул жерде жакшынан коюп жашашат эле. Бүтүрүшпөйт да буларчы. Жалган айтат. Эмне эм жалганчы мына ак тилек эм жалганчы экен. Жалаң берди апристер экен. Биз ыйлап отурабыз, ушу балдарыбызды ушул жерде бар жылы ушундайларбыз. Эч мээрде бир чоң мындай бийлиги барлар жок. Жалаң ушундай ыйлаган ата-энелерибиз. Кызыңыз каякта азыр? Кызым Россияда. Балдарым менде айланып кетейин. Карап отурам. Ушу үй жок болсалар ham келбейт экен да. Тытынып жүрүшөт ошол жерде. Бар тапкан жетпегенин, өзүнүн тапканы жетпегенде үйдөгү малалымды сатып кошуп бергенмин. Мен эле пул менен бүтүп кетет экен деп. Үйөмө жаман көрүнгөнмүн атасына.
Үйдө эми кызыңыз дагы эмне болуп атат? Апа сиз таптыңыз эле деп атабы? Деп атат да. Сен да апа дейт, ошону дейт, башка эле домдон алсаңыз башкалар бүтүп атат дейт. Мына жакта башка домдор дейт. Ой, мен дагы айныдым балам дедим. Мен балаңан кечирим сурайт экенсиң неме кылсаң. Ой, балам, мен эми сенин келечегиңи ойлодум. Му жерде садиги бар деди, му жерде мектеби бар деп проектисин мына апристер ошентип көрсөткөн да мага. Мына кол. Сабыр кылыңыз. Ооба, кече Кыргызстан боюнча өлкөдө энелер күнү деп белгиленди. Бардык жаштар, балдар энелерин, апаларын куттукташты. Ага улай эле мына бүгүн биз келсек, бул жакта жалпы мондай энелер сыздап, мукурап жүрөт. Урматтуу бийлик жетекчилери, ушул маселеге дагы көңүл буруп койсоңуздар демекчибиз. Анткени бул жакта ошо кече баарыбыз жакын энелер күнүн майрамдадык. Бул жакта ушул энелер сыздап жүрөт. Балдарым ушуларга акча төктү эле. Анан 4-5 жылдан бери ушинтип үйгө жетпей жүрөбүз, ушинтип мукурап атабыз деп кайрылышууда. Андыктан бул кайрылуу дагы четте калбайт деген ишеничтебиз. Бардык чоңдордон сураныч эптеп бизге жардам бергиле. Биз бардыгыбыз карапайым кетмендин аркасынан жүргөн адамдарбыз. Бизде мындай неме кичик ишкана же болбосо фабрикаларыбыз жок. Пешенетер менен ошо үлүштүн жеринен 2 жолу эгин алып, ушу кыздарга жардам бергенбиз. Төккүлө тезирээк төгө бергиле десе, 200 миң, 300 миңден алып келип төгүп кутулдук. 300 миңи калды. 22-жылы ушул компания эң алдыңкы компания деген үчүн бардыгыбыз келип төлөгөнбүз. Мен дагы кызыма алганмын 2 комната. Мамлекет көзөмөлгө алыш керек. Бул Эмаком компания жетекчилерин кулдуруш керек. Тамагын кулдуруп алып, аны бүтүш керек. Экиси жолсо мамлекетке алыш керек. Мына кече сотко бардык. Сотко аны минип келген машиналарын көрсөң эсиң ойт. Мелиси деле, Эрланы деле, да бирөө үчөөтөн келди. Чоң эң кымбат машинаны минип келди. Биз болсо телпей багын ичинде отурдук, алар болсо чоң машина менен зыңкыйып келди, билмесем болуп кетти. Ишке чыкканда айтты, мелис дедим, уялбайсыңар, коркпойсуңар, Кудайдан коркпойсуңар десем, мен неме менен сүйлөшүп атам. Инвестор менен бүтөт деп атат дагы. Айттым, лапшаң келип атасың да укам, дагы жалаң айтып атасың. Документиңерди жоготуң. Бүтүрүп аттым эле оняктан деди. Башка жака өзүнө жакшы үйлөрдөн куруп атты. Мен жок элем, ошо үйүмү куруп атамын деди да. Эми ким билет, 5-6 этаж куруп атат, ушу элдин акчасына бүтүп атат да. Ал бир жерде кетмен чаппаса, бизге окшоп, эме кылбаса, анан ушуну эле алып жеп койду да. Ошо башка жакта үйлөрдү куруп, мен ошо айылда болдум деп оозунан чыгып кетти. Случайно. Өзүнө үй куруп атам деп. Өзүмө үй куруп аттым эле, айылда элем үйүм бүтпөй калды эле деди. Ошону бүтүрүп, мына акчаларды, значит, кайсыл акчага бүтөт? Биздин элдин акчасы ал. Не ага башка жактан асмандан түштүбү? Ушу элдин акчасына куруп атат. Кудайдын алы жетпей экен буларга. Кудайдын алы жетпей, ушунча карапайым адамдын, ушу кетменче карапайым адамдардын акчасын жеп, ушинтип учукпай кала береби? Буга бийликтердин алы жетпейби? Бала деген энени менен өсүп абдан жакшы да. Мынакей 5 жылдап жүрөт, менин балдарым деле, кызым менен күйөө балам. Дегенде эле ушуга төлөп койду, эми болсо ошонун таап келген акчага ремонт кылабыз деп чоң үмүт менен отурат. Биз да суранат элек ушу жогоркуларды катты көзөмөлгө алып, ушу балдарыбыз элдин үмүтүн ишке ашырып, балдарыбыз эртерээк үйлүү болсун. Бардыгыбыз небере багып отурабыз, чоң энелер азыр. Нерв болом, нерв. Ден соолук кетип атат секин. Ишенбей атасыңар окшойт, өлүп кетти эми жерде аялдар, келип жүргөн аялдар. Вообще африс адам эмес экен да буларчы, адам эмес. Адам эмес экен. Канча элдин убалына калып атышат. Биз декамыз. Эмне эгес? Биз шал экенбиз, биз. Шалы күрүч. Шалы да эми күрүчтөбүз экен, мал койду эми. Балдарым ошо менен, бизде Россияда эми адам жок. Ошо шалы кылабыз. Мал кармап. Күзө ушу топтошуларга төктүк да. Компаниянын жетекчилеринин мен билген эч нерсеси калган эмес. Булар акчасын чачып алып бүткөн. Буга чейин Эмил Жусупов дегенде интервью берип, мен акчаларымы каралар тоноп алып кеткен. Дагы мынулар менде үйлөрдү алып кеткен, компаниянын ичинде ар кандай махинациялар болгон деп жооп берген эле. Эми ал компаниянын ички маселеси, ал акчасы каяка кеткенин өздөрү чечип, буну үйдү башкысы бул жактагы тургандарга үй бүтүш керек. Анткени
Бул жакта эл ушул Эмаком деген компания күчтүү болуп атыптыр, бүт үйлөрдү салып атыптыр деп акчасын компанияга берип, анан кетишкен, үйүн күтүп отурушкан. Эми аягында мындай маселелердин болуп атканы баарыбызды өкүндүрөт. Башкысы булардын үйү бүтүш керек, анан компания кантип чечет, компания менен кандай кылат. Мындай учурда эми элге жардам 500 болжол менен 500 үй бүлө деп атат. 500 үй бар экен, демек 500 үй бүлөнүн тагдыры турат экен бул жерде. Болжол менен айтканда эле 500 үй бүлөдө ар бир үйдө 4төн болгондо деле 2000 адамдын тагдыры турат бул жерде. Жанагы айткандай Россиядан кире албай жүрөт деп атышат. Бала чакасы минтип, чоң ата, чоң эне, таята, тайнелери карап отурат экен, уул кыздар ошакта иштеп алсын, келсин деп. Эми бул жакта болсо абал мындай. Андыктан бул бир социалдык дагы бир маселе болууда. Жалпы бийлик жетекчилери көңүл буруп, бир чечүү жолдорун, бул компаниянын жетекчилерин чакырып, ушул компания эми ниети болсо, акчасы болсо өзү бүтүрмөк. Эми бир башка рычагтарды колдонууга убакыт келди окшойт. Президент жардам бериңиз! Президент жардам бериңиз! Президент жардам бериңиz! Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин курулушубузду мамлекеттин көзөмөлүнө алышыңызды суранабыз. Мамлекетке өтсүн. Эмаком компаниясынын Манас шаарындагы кеңсеси дал ушул жерде эле жайгашкан экен. Азыр кирип жетекчилеринен кимдер бар сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Бул жакта ким жетекчилерден барбы бирөө? Силер Актылек аке менен сүйлөштүңөрбү беле? Жок. Встреча назначить эткен болсоңор келмегиле да? Ал өзү бул жакта болобу негизи? Ооба. Эми мурунку жума чогулуштарды өтүп келген болчу. Бул жакта отурбайбы азыр такай? Жок, эми иштери менен жүрөт да. Азыр Бишкекке бир инвестор менен эме жолуккан кетиштилер. Бүгүн Бишкектеби алар? Жетекчилерден бул жакта эч ким жокпу? Бүгүн ушундай инвестор менен сүйлөшүп жүрүшөт. План боюнча мындай болуп курулмак экен үйлөр, макети турат бул жерде. Тилекке каршы азыр ушул үйлөрдүн жарымы жок. 2021-жылы алганбыз. 21. Ооба, көмөкөз Москвада иштеп жүрүп төлөгөнбүз. 2 миллион төккөнбүз да. Азыр эми күйөөм департ болуп кетип, кайната менен кайнем иштеп ошону төгүп башташты эле да. Азыр эми курулуш токтоп турганына байланыштуу азыр төлөбөй атабыз. Азыр карыгандарына да карабай, кайната менен кайнатам иштеп жүрөт. Азыр биз департтабыз, 3 балам бар. Аларды таштап башка мамлекетке барып иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Азыр ушул үйдү эле карап отурабыз. Качан бүтөт деген эле сиздерге? Бизге 2021-жылы алганда 2023-жылы бүтөт деген. Күзүндө беребиз деген. Азыр биз келишимдердин бирөөсү менен таанышып көрө турган болсок, мисалы үчүн бул 2022-жылы 21-сентябрда түзүлгөн экен. Ал жерде жазылып турат 2023-жылы 4-кварталда бүтөт деп. Блок Ж. Азыр бул толук бүтпөй турат. Блок Ж жанагы 5 этаж көтөрүлгөн боюнча 6-7 этаж көтөрүлүп көн бойдон турат. Жана биз келгенибизде бул жерде 2-3 адам иштеп жаткан. Азыр жок. Азыр алар да кетип калышыптыр. Же тамактанууга, түшкү тамактанууга кетиштиби? Бул жерде минтип 2-3 эле адам иштеп могу жакта суунун түтүктөрүн, канализацияныкын улап турушкан эле. Эгер ушунча чоң үйдө 2-3 адам иштесе, алар жакын арада бүтөрү күмөн. Биз Манас шаарына барган учурда Эмаком компаниясынын жетекчилери ал жакта жок эле. Биз алар менен Бишкектен жолугуп атабыз. Эми ушул боюнча суроолорду берсек, эл ал жакта ызылдап атат. Үйлөрү бүтпөй турат деп атат. Сиздер кандай аракет көрүп атасыздар? Эми кантип чечесиздер бул маселени? Бир планыңыздар барбы? Качан бүтөт? Ооба, саламатсызбы? Илман мырза, биз болушунча аракеттебиз азыркы учурда. Элдердин арасында билгендер бар. Азыркы учурда бир компаниябызды, бир блогубузду эмеге өткөрүп бердик. Инвесторго кече жакында эле В блогубузду өткөрүп бергенбиз Универсал деген компанияга. Анан белки тиги Ж блок менен Д блоктун элдери кайрылган сиздерге, Г блоктун. Тиги инвестордон табыштан кыйналдык биз. Анан кече жакында эле
оштон бир домусту өткөргөн адам менен суранып, ал дагы өзү кызыгуу менен алган жок. Биз эме кылып эле суранып эле бул жактагы жылдыралы эптеп бүтүрөлү, элдин аманатын берели деген ой менен мен аракет кылып, биякта Эрлан экөөбүз сүйлөшүп, эсептеп берип, ал бир домду эсептеп бергенде деле 1-2 ай убакыт кетип калат экен да. Биз эсептеп берсек, алар бизге келип, биздин офисте өздөрү эсептеп, смета кылып жүрүп ушундай болуп, бир блогубузду эми биз В блокту өткөрүп бүттүк. Азыр толук өткөрүп бүттүк деп айта алам. Неге деген ал компания уже 10-15 миллион вложение кылып иш жасалып атат В блоктун. А бул жерде көйгөй азыр бизде Ж менен Д блокто болуп атат. Основнойчу. Котлованда. Котлован. Д котлован, Ж 8 этажга чыгып калган блогубуз. Анан бияктар азыр инвесторлор В'нын договорунун 30% калган да бүтө элек. Ошолорду да бүтүп бергиле, аларына Жыңарды деле биз вложение кылып баштай беребиз, акырындан эсептеп, эме жардам катарычы эме кыла бересиңер дейт. Жда деле буюрса 1 айга жетпей уже толук түрдө жумуш жүрөт. Эмнеге дегенде ал жактын материал деле почти кирпичи жетерлик алып койгон компания буга чейин алганбыз. Бизде бир 3 этаж прикрытиябыз калган. 3 этаж. Ошолорду жардам берсе, буюрса ал жактагы жылдырабыз. Анан компания өзүбүз салабыз деп атканбыз да, ал жердичи өзүбүз салабыз, эл менен сүйлөшүп деп өзүбүз салабыз деп болушунча аракет кылып аттык. Бирок бизде да жумуш ал жак бул жак болуп көп болгондон бир жак эң эле маанилүү жагы финанс жагы жок. Азыр бизге көйгөйлүүбүз ошол да, финанс, основной финанс жоктугуна байланыштуу. Анан элдин өзүндө го төлөм бар. Анан ишеничтүү компания издеп, азыркы күндө бир биздин эсептеп бергиле деп биз эсептеп берип, азыркы чечилип калган бир ишеничтүү айта алам бир компания бар. Буюрса ал компания баштайт. Баштаганда деле алар деле баягы котлованда үйлөр сатылып калган да, биздечи. Келип эле инвестор көрөт, үй сатылып калганбы, ооба, андай мындай ызычуу жерге киргиси келбейт да, тем более бизге Эмаком болгон үчүн киргиси келбейт атат. Анан азыр биз өзүбүз бир тааныштардан аркылуу таптык. Алар биз мынтип айтып атабыз, эми элдин дагы главный элдин маселеси чечилсин, үйдү салабыз, салып кете бересиздер уже баштап. Акчасын алам дегенден кийин берип кете бересиздер. Анан жок, мен күтөм дегендер кала берсин. Главный элге жеңилдештирип бериңиздер деп биз болушунча аракеттебиз да. Ошондо ал жакта канча үй бар жалпы? Жалпы азыркы мен жасаткан проект боюнча 220 квартира бар. Бир блокто 110. Турган 2 блоктобу? 2 блокто, ооба. Котлованда турган 2 блокто, ооба. Аркы блокчу жана 8 этаж көтөрүлгөн. В блок. 8 этаж көтөрүлгөн Ж блок. Ж блок. 88 квартира бар. 88 квартира. 88 квартира бар. Ошол мурда ошологу үйлөрдүн баары сатылып бүткөнбү? Эме Ж блоктун соколун этаж турат, целый. Анан арасында квартиралар подрядчиктерге берилген 1-2 квартира бар. Алар дагы вентиляция дегендейлерге чейин. Аларга компаниянын эмеси жете элек да пока. Вентиляция иштеткени биздин монолиттерибиз бүтө элек. Мен аларды алып туруп, сатып туруп салсак болот. Бирок алар дагы эски сена менен алган да бизгечи. Анан алар дагы ошол сена менен жасап бермей болуп атат азыр. 1-2 жумуштары бар да. Ошон үчүн 2-3 квартира бар, подрядчиктердики ишке алынгандар. Анан берки котловандагыларчы? Котловандагыларда мен келгенде общий биригип, бир адам 3-2 үйлөрдөн алгандар бар да, 107 договор бар эле. 97 квартирага түшүргөм мен. Берген берип, 200 миң, 300 миңдер берип түшүргөм 97ге. Келишими жокко чыгып. Келишими жокко чыгып, анан расторжение кылып, акчамды алдым деп кетишкен да. Андан кийин кече жакында эле дагы бир 10дон ашыгыраак клиентке бердим. Бир 10-15 күн алдын эле бир где-то бир 3 клиентибиз бошоду. 3,5 миллиондой акчаны алдык. Ошондо 220 үй деп атасыз, эки жана котлован тазылган бойдон турган жерде. Ошондо канча батир сатылды, канчасы бош турат, кыскача айтканда. Эми бир адам канчаны алганы кошулуп. Кыскача айтканда азыр ошол мен мурунку эсебин билем да, 97 адамдычы. Азыркысыны биз кече жакында дагы бердик деп атпайсызбы? Ал боюнча эсептей элекмин, где-то бир 70 договор, 70 дольщиктин ары бериси бар. 75ке чейин. 70-75 дольщик болсо, ар жакта дагы 100дөн ашуун бош квартира бар экен да, сатылат. Ал 80-90 аз ошондо где-то нар жакта бир блокто целый 110 квартира бар. Ал жакта дагы бир 30дай бар. И еще парковка алган бир 2 адам алган. Калган 250 адам. Парковканын коммерческий этаждары бар да, бош. Коммерческий этаж каралганда коммерческий этаж бар да бизде. Демек, курулуп баштаса, ошолорду сатса деле, азыркы баа менен сатса деле жакшы эле ишти жылдырганга болот экен да. Главный ошолдон биздин үмүт болуп атат да азыр. Главный ошол.
азыр биз инвесторго өткөрүп берсек, ал инвестор ошону эсептеп чыгып эле алган болсо, ал инвестор мисалы үчүн минуска чыкпайт ал жерден. Сиз айткандай жакшы эле өзүн өзү каптап чыгып кетет. Үйлөрчү. Бирок анан аздоодас бирок баары сатылып кетип, акчасын алып алгандай болгон эмеспи? Жок. Аны элдер уже группа ачып, элдер өздөрү. Ар бир блоктун группасы бар. Элдер группа ачып, өздөрү канча адам полный билишет. Өздөрүчү уже билип бүткөн да. Баарынычы биз аерде бардыгы айка бияка сатылып кеткен эмес, ал тем болечи. А просто котлован Жанагы ошо бирөөлөргө убадаларга берилип, кайсы бир карызга жазып берип коюп, кийин келишимдер чыгып калбайбы? Жок, андай болбойт. Неге дегенде биз дагы бирөөгө өткөрүп бере турган болушубуз керек да. Ал баары ал биз антип жазып салган болсок, ал баары бир эле өзүбүздүн проблема да. Ал биз бирөөгө проблема болбойт, ал өзүбүзгө болот да ал проблемачы. Ошон үчүн бизде азыр толка чечиш максат просто биздин буга чейин күтүлүп, эң главный элди ушунча күттүрүп койгон компаниянын себеби, мен мына келгениме 1,5 жыл болду да, мен өзүмдүн анализим, изилдөөм боюнча бул жакта 2021ден компанияда бизде 21ден аягы 22ден ушундай ызчуулар башталат экен. Анан 22-23дөн ызчуулар башталып, 22ден башталып, 23дөн уже стройкалар токтогон экен да. Анан Жалал Абадта дагы 3 жылдай почти стройка жүргөн эмес. 3-4 эле адам жүргөн. Ошонун айынан анан баягы сизге айтып атпаймынбы, азыр бир V-блогус деп мен мээден билип калдым. V-блокту биз полный эсептеп чыктык да. Эсептеп чыкканда эме азыр инфляция дагы көп ойноп койду да. Инфляция дагы алардын биз эсептеп элдер чыгып бергиле дегенде биз эсептеп чыкканыбызда полный бизде ал жерден билдик, чтобы баягы инфляция көп ойноп калыптыр дагы. Именно ошо V-блок даже өзүнүн көбүрөөк элден төлөнө турган пландагы суммадан көбүрөөк деле вложение болгон да. Бирок үй бүтпөй калган азыркы учурдачы. Анан бүтпөй калып, ошону биз инвесторго өткөрүп бердик да азыр. Канчадан сатылган ошол жакта? Ошол убакта эң алды 500ге чейин сатылган. 400дөн бар, 380ден да бар экен. 400дөн да бар, 380ден да көп бар. Анан основной 430-450. 500дөн аягында эле бир аз эле клиент бар. Основной же 480 ушундай да. Ушундай болуп калган. Эми ошондой болуп атат, сүйлөшүүлөр болуп атат дейсиздер. Бул качандай конкреттүү түрдө жумуш башталат мындай эл көзү көрүнүп сүйүнө турган жумуштар качан башталат? Конкреттүү биз компания өзүбүз баштайбыз деп элди да бир 5-6 ай задержка кылдык да ачыгы. Биз ошо 5-6 ай убактыбызды инвестор издеп өткөргөнүбүздө биз өткөрөт элек. Мына конкретно издеп баштаганыбызга 3 айдай болуп калды. Уже 3 айда результаттуу бирөөсүн өткөрдүк. Ошол эле инвестор азыр Ж-блок бар, жана 88 квартира 8 этаждуу домго дагы эмеге кирет, инвестициягач кылган кирет. Анан котлованды мен ачык айта алам, бир июлдун бир 20-ларга чейин биз бир жаксы кылабыз да. Же компания өзү баштайт, же бир инвесторлор баштайт буюрса. Анан ага чейин деле карап турбай колдон келишинче расторжениялар берип атабыз. Бул келишим боюнча 23-24 бүтмө экен. Анан азыр 5-6 ай өзүбүз курабыз аракет кылдык. Анан 3 ай эле инвестор издеп калдык деп соңку убактарды эле айтып атасыздар да. Жок, мен соңку убакты билем да, мен эми өзүм келгенден биягы. Ага чейинкилер боюнча эмне болду? Сиз жооп бересизби анда мурдатан? Ага чейин эмне болду? Ага чейинкилер 2022 жылы башталса биздин ызчууларча полный башталганда эле биздин учредителибиз сразу эле эмеге СИЗОго кирип кеткен. Ал жакта ал 1 жылдай отурду. Кайра домашний арестке чыгып кичине иштер жүрдү. Ким? Эмил Жусупов. Жок, Эмил Жусупов. Ал директор тапшырып кеткен мына деп атат. Мелис Жусупов деген агам бар. Андан кийин мен, кичинекей Эрлан Жусупов. Ал жерден улар мындай болгон, ал СИЗОго кирип кетти. Ызчуу менен ызчуу болуп, полный бар жок арест болду дагы, иштер токтоп калды. Ошентип эле биз ызылдап элдер менен ызылдашып где-то бир 2 жылдай жүрүп калдык да. Анан азыр элдер менен сүйлөшүп, суранып, элдер менен мындай кылайлы, бизди түшүнгүлө, кичинеден кошойлу, кичинеден кошуп бүтүрүп алайлы деп только суранып, эл менен суранып, жолугуп только эл менен взаимосвязан иштешип азыр эми жылдырып атабыз да. Дальше. Ошон менен эле Ошто деле ошондой болуп атат. Объекттерибизди кошо турганга кошуп сметасын эсептеп берип, эл менен жолугуп, элдерди чогултуп, ушунча кетет экен, дальше кичинеден доплата кылып суранып,
эми главный сиздерден үйүңүздөр аманаттан кутулсак болду, үйүңүздөр бүтсө болду деген бизде ошол болуп атат да. Ошентип жылдырып атат. Жалал абадты бүтүрөт. Жалал абадтагы ошол жерлердин жери кандай? Кызыл китеппи? Жерине маселе жокпу? Жерине маселе жок. Дале участкага алынган Имакомгочу. Жеринде кызыл китеп, эч кандай маселе жок. Жеринде анан бизге даже эмеден эмеге рахмат министр Орунтаев мырзагачы газдан тынбай келип жардам беришип атат. Наоборот, салгыла биз карап берели, салгыла баштагыла элдин маселесин чечкиле депчи. Ал жакта бизден документ жагынан, бир документ жагынан бизди кармап турган эч нерсе жок. Бизде ошол финанс боюнча эле ушу компаниянын баарын ызы чумчусу болуп калган. Мен барганыма 1,5 жылга жакындап калды. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Ошол буюрса Демек, ошол инвестор дегендер бүт баарын бүтүргөнгө келип атабы азыр кайтып чакырып аткандарыңыздар? Ооба. В блок дегенде алды дедиңиз, конкретно келишимдер конкретно алды. Ооба. Ошо негизинде куруп көтөрдүбү ал? Вны алар Вны конкретно азыр алып, эл өзү биз суранып, элгечи анан смета кылып берип, $90 кошуп элдер өтүп уже ал элдерге мындай эме болгон. Ал инвесторлор да жакшы айтты, элдерди үйүңөрдүн күлүчүн алып туруп акчасын бересиңер деди. Азыр элдер ошо макул болушту. Азыр инвестор бизге полный материалын эмени өзү келип салып бүтүрүп атат. Бүткөндө эл төлөп бере турган болуп атат, күлүчүнү бергенде. Ошондой шарт койду. Анан алар берги котлованда сразу баштайлы, буну да десем, алар Жалал абадка эми келди да, мына 1,5 ай болду келгенинечи, эл өздөрү эле билет. Алар деле ак тилек биз келип эле сразу аяка биз дагы силерге окшоп туруп калбайлы. Выгында мына июлдун аягына срок болгон. Июлдун аягыначы. Ошого биз тапшырып берели элге күлүчүнү. Элибизге төлөп бере берсин. Биз мейли жыгынды баштай беребиз. Анан дыйынды бизге конкретно эсептеп, барды бар, жокту жок кылып, точно бизге эсебин бергиле. Ал жерде да баягы подрядчиктер алгандар болушу мүмкүн. Мисалы иш кылып берем деп эле бизде компанияларда ошондой да билесиздер. Иш кылып берем деп договор түзүп коет, брон болуп тура берет да, сатылды болуп тура берет. Анан ошону мен элди да бири-бириден чакырып, группадан изденип, сурап, сверка кылып чыктык. Полный сверка кылып чыгып, биз колуна бердик. Ал дагы бизге конкретный жок, ооба деген жок. Бирок бизде деле азыр болушунча аракет да. Буюрса эме кылып беребиз, ошол инвестор менен салып беребиз. Үйдүчү. Демек, жана В блок июлга бүтүрүп берем деди да, бүтөбү? Бүтүрүп берет, ооба, июлдун аягына бүтөт. Жана крышасы жабылбай турганбы, жана В блок деген? Жок, ал крышасы жабылып калган. Фасады бир бети бүтө элек турбады беле? Бир жагы бүткөн, ошол. Ж блок белки сиз айтып аткан 8 этажга чыгып калган да. Ошол. Алга деле эми бул жерде главный маселе мындай да, эми Жда деле негизи мен келгенден кийин бир катар доп соглашение кылып, жазга бүтүрүп салалы, мына жазгачы деп элдер менен кайрадан график кылганбыз. Просто акча түшпөсө бүтпөйт да үйдөр, билесиздер. Эми арасында төлөп берген болду, бирок төлөп бербегендер дагы бар. Карыз эми нөл болуп, акчасын компанияга төлөп туруп калган жер жок да. Алар айтып атат, ошо бир сыйра 3 миллион канча төлөп бердик, анан кайра ишенбей токтотуп койдук. Азыр биздин өзүбүздүн чогултуп турганда акчабыз бар, бирок буларга бериштен ишенбей атабыз. Ошондой. Ошого биз башка компанияга өткөрүп берели деп атабыз да. Ал эмне деген компания? Ал биз азыркы өткөрүп берген Универсал деген компания. Алар негизи дом менен иш кылбайт. Просто эми состояниясы бар адамдар экен. Алар эми чын-чынына келгенде акчасы бар, жанагындай пайда үчүн эле келген жок. Бир жагы булардын состояниясын көрүп, кичине соп болот, канча эл немеси деп туруп, өзүнүн акчадан деле кичине ашык чыгарып кетсек болот деген максат менен эле келишти. Биз элге деле биздики прозрачный болуп калган азыр. Бардык блоктун өзүнүн активиси бар. Ким төлөм кылса билет. Мына төлөп кетти. Акчасы каяка иштелгенин билет. Мен келгенде ошентип салгам. Прозрачный кылып салганмын. Канча сом төлөдү, канча сом каяка вложение болду. Ошондой кылып эле ошентип иштешип келатканбыз да. Азыр демек, кыскача айтканда, көз көрүнөрлүк жумуштар июлда башталабы? Ооба, буюрса. Июлда башталат. Башталат. Канча жыл курат? 2 жылдай убакыт кетет го да эми тигини көтөргө. Эми ачыгын айтып коюш керек, ал 12 этаж свай менен да. Жалал абад астында суу бар экен, ал эми кичине жумуш оорураак болот, 2 жылдан өтөт. Бирок главный элдин маселеси чечилет. Алар куруп баштагандан кийин эми локация жакшы жер.
сатса сатып, акчасын бергендердин акчасын берип, главный үйүнү, каламын. Ооба мен элдерге ачык эле айткам, эми состояниеңар барлар, мисалы үчүнчү, ооба калам десеңер, локация сом экен, калып акырын эме кыласыңар, анан жок, мен акчамды алышым керек дегендер, акырын ушу инвестор келип баштаганда ала бересиңер. Эми бирөө келип туруп сразу берип салыш кыйыныраак да, эми билесиз го, бизде деле азыр канча адамга келип сразу акча берген кыйыныраак да, тем более биздин компанияга ишенич кетип калган да. А болбосо мурунку репутация болгондо го, эми жок эле, азыр эми көбү биз деле жөн турган жокпуз. Мен келгенден бери бир 20дан ашык компания менен жолуктум. Акчасы барлар менен жолуктум. Эми эч ким эле жок деген жок башында. Бер дейт. Ага надежда кылып документ берип коюп 1 ай күтөм. А 1 айдан кийин жок кой, ызычуу, мындай болуп атасыңар, андай болуп атасыңар деп коет. Ушинтпем. Анан ачыгын эле айтайын, ушинтип деле убакыт өтө берет экен да. Ушинтип эле жүрүп калып өзүңүз кече барганда биз жок болуп калдыңыз, көрдүңүз. Бияктан жолугуп атабыз Бишкектенчи. Бирок эми көзгө көрүнүк аракет ошо котлован боюнча июлдун аяктарынан башталат. Меге дегенде биздин бияктагы инвесторубуз уже бир жакында мынау июндун ортолоруна чейин бул жака полный эмеле расчет чыгып бүтөт. Наркы В блокоч уже вложениясы бүтөт. Анан биз суранып туруп, элдин өзүн жолуктурабыз. Эл өзү макул болуп, эл ыраазы болуп, ооба биз ушулар менен үй салабыз, бүтүрүп кетебиз десе, эми өздөрүндө запас үй да бар, өздөрүнүн колунда акча да турат, төлөм погашениясы турат да. Погашениясы жакшы эле бар өздөрүндө деле. Төлөнөлүк суммаларды айтып атасыз. Где-то мен эсептегенде 80 миллион ары бери бар эле да. Эл төлөй турган. Төлөй турган. Анан биякта биз проект чоңойтуп койгонбуз. Адам квартиралар менен буюрса жакшы эле эме болуп калат да. Биз азыр чоңойткон максат деле ошондо. Элдерде да көбүдө суроо болуп атат. Биздин квадраттар кичинелип кеткен дегендер бар. Бизде баягы бүтүрүш максат болгонуна байланыштуу ошентип айла жок проект жасаттык да, 2 проект. 12 этаждан кылыпчы. Демек документ жагынан маселе жок. Жок, документ жагы жакшы, бизге жардам, тем более мамлекеттен болуп атат. Госстрой жардам берип атат да бизгечи. Мен Ош боюнча. Ош боюнча дагы айта кетсеңиздер, сиздердин көп жакта эле объектилериңиздер бар экен да. Бишкекте эле биз ар башка компания барып тартсак деле, могун жанында Эмакомдуку бар эле, анан ушу чогуу бир салынып калган деген нерселер чыгып кала берет. Ош боюнча эмне болуп атат маселеңиздер? Канчасы бүттү? Азыр модан кийин дагы сурашы мүмкүн бизгечи. Биздики да маселе болуп атат деп, ошолорго да жооп берип койсоңуз. Ош боюнча бизде Ош боюнча биринчи эмеден объекттерден айтып кетейин. Ашимахунова көчөдө объект бар. 4 блок объектибиз болгон. Анан Фрунзенский районунда Кристалл деген объектибиз бар. Анан Ойский районунда Хантейт деген объектибиз бар. Хантейт былтыры 5-этажга келип токтоп калган. Өзүчү болгондо, сот бот, арест болгондо полный 5-этажда токтоп калган. Анан биз өзүбүз кеңешип, бул жак менен кеңешип, элдер менен жолугуп, элдер менен сүйлөшүп, элдерге мындайча айтканда суранып, жалынып, эми кечирип койгула, биз деп болуп атат депчи. Кичинеден кошуп бүтүртүп алыңыздар, эми биздин акыбал ушундай болуп калды деп $250 квадратына, ар бир квадратына $250 кошушту. Анан бир башка компанияга өткөзүп бергенбиз аны 14 этаж. Кечээ сиз барганда Алмаз билдингдин жанындагы. Ошол 5-этажга келип токтогон болчу. Аны жанагы азыр Жалал абад деле алган компания ошол. Жалал абадда В блокто өткөзгөн компания ошо Хантейтти көтөрүп атат. Ал жерде 120 адам бар эле, 120 клиентибиз бар. Ал Хантейттин маселеси аны ошо менен жумуш болуп атат ал жактан Ош боюнча. Анан демек жанагы Алмаз билдингдин жанында сиздердики, ушул жерден анда сиздерки деген өзүңүздөр тастыктап бердиңиз. Ушуну айтсаңыз, беркилердин документи бүтпөй атыптыр, жери тар экен. Анан сиздер ошол үй качан бүтөт? Анткени сиздердин үйүңүздөр бүтмөйүн, жанындагы Алмаз билдингдин жашоочулары документ ала албайт экен, тек паспорттарын. Ал үйдүн азыркы наркы инвестор менен договорунда 2027 биринчи кварталга ремонтко беришет, тапшырышат, Кудай кааласа. 27 биринчи квартал. 27 биринчи кварталга. Азыр акыркы перекрытар калган 14 этаж. Кирпич урулуп атат, 8 этажда урулуп атат. Ичинде монтаж иштери, анан сварка иштери болуп атат. 2027 биринчи кварталга тапшырылат. Анан наркы менен деген нерсе түрлүү. Ал Алмаз билдинг менен биздин объектибиз документи чогуу бүткөн. Жер бир адамдыкы, бир кызыл китеп. Экспертизанын заключениясы дагы бир чыккан, проект дагы рабочий проект бардыгы бир чыккан. Ошол үчүн
биздин 14 этаж бүткөндөн кийин водко биз экөөнү чогуу вод кылыш керек, ошондо ага чейин бөлүп бүтүрүп койсо болот, бирок пока бүткөнгө чейин мен аресттен чыгарбайм деп жердин ээси арестке коюп койгон да, ошол себептен аркылар тапшыра албай турат пока. Жердин ээси арестке коет. Жердин ээси арестке коюп койгон. Жердин ээсинин ареси бар. Бул баягы долевой менен алынган. Долевой менен Ал мен өзүмдүн пайдамды чыгарып алышым керек, экөө тең бүтсүн, анан берем деп арестке коет. Ооба. Наркы биздин блокто 14 этажда анын квартиралар эмелер бар, могу 14 этаж бүтө берсин, анан мен чыгарам, чогуу бүтүрө бересиң айтат. Наркы ошондой условияны коюп атат да. Бирок бир кызыл китеп, документ жагынан эч кандай проблема жок, бүткөн экспертизанын заключениялары чыккан, QR коддору бар, ал жагдан эмеси жок. Отопление боюнча отопление дагы келген, центральный. Газ дагы подключение болгон, тек условияларын берген, канализациясы келген. Бирок отопленияны могул кышка берсе керек, наркы алмаз билдинг. Бирок келген да, уланган, подключение болгон. Свет маселеси турат го. Свет кандай? Алмаз билдингде азыр свет маселе экен. Өчүп калат экен, нагрузка болуп күчү жетпей калат экен. Свет маселесине менин оюмча биздики менен чогуу трансформатор коебуз деп ошодон слабый болуп атышы мүмкүн. Бирок точный маалыматым жок. Чогуу техслоя берилип калган да эки домгочу. Чогуу техслоя. Анан бул жакта дагы мен мындай сырттан такташым боюнча бул эме да. Биз да сиздин видеоңузду көрөбүз да. Кечээде бул эки домго жетерлик бир трансформатор коюлат го дейм ал жерге. Анан эки дом менен биз дагы бияка айттык, эми барып биз да жардам берели. Барып айталы дагы биякты да экөөнү бириктирип туруп, экөө бир трансформаторун оңдоп токторун татып алсын. Неге дегенде алардын документи бар, экспертизасы, заключениялары бар. Эч эмеси жок да, уже коюп алса болот. Негизи болот, анан эме жок. Биз да барып эки компания, биз өткөрүп берген компания менен Алмаз билдингди сүйлөштүрөбүз буюрса. Анан экөө кеңештирип ортодо бир жерге коюлат да, подстанциячы. Бир жерге КТП коюп туруп эле ошол жерден тартып алышат буюрса. Ал жагына дагы буюрса биз да барып эме кылабыз. Хантейт боюнча ошентип эми 250дөн кошуп аткан эми элге рахмат, эми көрүп атса керек, көрсө эми чындыгын айтканда эми биздин айыбыздан болуп атат да, негизи 450дөн сатылган ал жерчи. Ошол моменттеги эми сена нормальный эле сена болчу да, ошого бүтөт болчу. Кийин биз ызычуулар чыгып, сот ал жак СИЗО болуп кеткенден кийин чыгып элге суранып эметтик, эми уруш бакыр макул дебишип, эми рахмат элге. Ошончо биз түшүнүп 250дөн кошуп атышат каждый квадратыначы. Бирок кадимкидей жумуш болуп атат, ал жагы болуп атат. Анан Ашимахунова көчөсүндө баягы эски Горстун янында. Так, 3 блок, 4 блогубуз бар. Бир блогун экспемеге водко бергенбиз, А блок дегенде. Анда документтерин госстрой бүтүрүп берип, вод кылып берди, так паспорттарын бергенбиз. Дагы Б блок дегенибиз бар. Б блогун дагы ал жерден дагы элдерден бир активист чыгып, өздөрү эметип, акырында где-то бир 200 миңден ар бир квартира 200 миңден чогултушуп, бир аз жетпей калды эле өзүнүн акчасыча. 200 миңден чогултушуп, ал дагы бүтүшүп, где-то 5 айдан бери жашап атышат. Алар деле эми чогултуп, эми биз ушундай болуп калды, эми кечирим сурайбыз деп эметкенден азыр бүтүрүп жашап атат. Г блок дегенибиз бар. Азыр Г блок азыр өзүнүн акчасы менен кылып атышат. Пока жетпей калганга чейин биз кыла беребиз депчи. Ал жерде дагы өздөрүнүн активистиси бар. Алар элдерден акчаны чогултат, бизге кассага алып келет, кайра алып кетет. Биз подрядчиктер менен договорлоруну, документ жагынан, прораптар өзүбүздүкү баягы текшерүү жагынан бүт ошол жагын контролдоп беребиз. Бирок акча жагын активисттерге которот, алар келет, биз квитанция эле беребиз. Ушундай эме болуп атат да, потому что анткени бизге эми элде эми чынын айтыш керек, эми доверие уже жок да. Биздин шотко которуп же биздин атыбызга которгондон башка жака иштете бересиңер дейт, эми ачыгын эле айтат да. Д блок дегенибиз бар, азыр акыркы этажын монолитин куюп атышат. Кирпичи 10 этажга жетип калды, айнектерин салып эметишет. Ал жердин дагы активисти бар. Бирок ал жерде эч кайсы кандай компанияга өткөзбөй эле өзүбүз менен эле доп соглашение кылып атабыз, каждый квадратына $100 деп. Уже доп соглашение кылышып, 100 квартира бар, 70 уже кол коюп кеткен, ал дагы ошондой эле. Акчаны ошо активистке которот, бизге алып келет, эмеге алып келет, кассага алып келет, кирди чыктысын кылып коебуз, болду. Прораб эмелерин текшерип, анда элдерден суранып, эми бизди кошуп ушундай кылыңыздар, эми ушуга инфляция болуп кымбаттап кетти, ал суммага бүтпөй калды деп эми суранып коштуруп атабыз да, эми антип эме милдеттенип кылбай эле суранып, жакшы эл түшүнүп, эми ошентип кылып атабыз. Анан Фрунзенскийде бир проблемный эмебиз бар, котлован.
Котлован бойдон калып кеткен. Котлован бойдон калган. Ал жерде өзү 3 подъезд болгон. Азыр 3-үчү подъездин акыркы 12-чи этажын монолит болуп атат. Кирпичи где-то 10-чу этажга жетип калган. Анын дагы биракта котлованы болсо котлован бойдон турат. Ал жерде котлованда 60 квартира бар. 60 квартира бар, анан сатылганы суммасы 45 миллион сом. Суммасы. Квартира ошондо где-то 30 же 40 квартира сатылган. Бирок ошол котлованда турат. Ал жактан азыр наркы 3-чү подъезд деген курулуп аткан жагы, ал жердин дагы активиси бар. Бирок манчадан кошосуңар же моундай деп ал жак сүйлөшө элекпиз. Алардын өзүнүн акчасы бар. Остатыгыч. Биздин договор боюнча остаттар бар. Ошолорду биз качан акчасы түгөгү чейин өзүбүз кыла беребиз да, алардын активиси бар. Биз калган прораб эмелерин биз көзөмөлдөп берип атабыз. Ошентип биз объекттерибизди ошентип куруп, эл менен мындай тыгызын иштешип, элден суранып, ошентип бүтүрүп атабыз да. Анткени бизде азыр башка жактан келе турган же акча ачыгын эле айтыш керек, бизде булак жок да. Элге барып эметип атабыз. Ошо кээ-бирки расторжениялар бар, ошолорго берип атабыз. Аны шептердин деле өздөрүнүн сот иштери бар, башкалыктар менен жүрүшсө керек, бирок алар деле болсо жардам кылайлы деп аракет кылып атышат, бирок Ошол агаларыңыз тууралуу айталы. Баш компаниянын башында турган Мелис Жусупов, Эмил Жусупов агаларыңыз каякта азыр, эмне менен алек болуп жүрүшөт? Экөөбүз эле чуркап жүрөбүз деп атасыздар. Азыр алар анткени тергөөдөн бошобой калып атышат да, тергөөдөнчү. Башка маселелери да көп болуп атат, жазгандарым көп да, ошончо адам жазып атат. Кээ-биркилер жазбай түшүнүп атат, жазып койгондор да көп болуп атат. Ошолор менен тергөөдө болуп атат. Азыр деле тергөөдө болуш керек, жана соттон чыкканда деле тергөөгө алып кеткен. Анан эми жана курулуп аткан жактар бүт ошол акчасы калбай калган чейин активисттер менен өздөрү кылып атат да, бизге чогултуп айтып атабыз да. Эми биз ушундай главный сиздердин үйүңүздөр эле бүтсө болду, документ жагынан карап берели. Ладно, ошол маалда эми акча жетет эле, азыр жетпей калды, бирок биздин айыптан жетпей калды. Эми кечирип коюңуздар, эми ушундай болуп атат, эми биз деле жыргаган жокпуз, көрө турган көрүп атат, ал жакка кирип атат, эми эртең кандай болот, эмне болот, ал жак уже көрүнүп эле турат да, бизге деле кыйын акыбалдабыз да. Главный ошол курулуп аткан элдерден кутулуп коелу, аманаттан кутулуп коелу деген эле максат болуп атат бизде. Тергөө дедиңиз, ошондо агаларыңыз экөө тең азыр каякта, СИЗОдо же суракка барып атабы, кандай? Суракка, тергөөгө барат, суракка барып атат. Азыр СИЗОдо эмес. Азыр Ошто 2 директору СИЗОдо. Мен подпискадамын өзүм. Каждый жума Бишкекте сот болуп атат, каждый жума бул жак келем, кайра Ошто кетебиз. Ошондой болуп атат азыр. Агаларыңыз ошол иштер боюнча сурак берип жүрөт, Ошол иштер боюнча жанагы котлован деген жерлер эми жазгандар көп болуп атат да, жазып атышат, эме кылып атышат. Эми ошолордун маселелерин чечели, кантип эми акча кылып бир жактан нерсе кылып кайтарайлы деген эмеде жүрүшөт да. Бирок ошол кристалл деп атпайбы, азыр котлован деп атпайбы? Ошо котлован боюнча дагы полный эсептеп, кечээ бир жума болуп калды, эсептеп, проектировщик менен сүйлөшүп, бирок анын документи бүт элек. Ал жерге Орунтаев өзү барган. Госстрой министри барып, документиңерди бүтүрөбүз, моундай кызыл китептериңерди бириктиргиле деген. Арест болуп калгандан бириктирилбей, азыр ошо документ боюнча чуркап атышат. Ошо документтер эле бүтүп калса, ал жерге дагы ал элитный районда да, ал жакка кызыккандар көп болуп атат. Муну берсең мен курам, могу жактан да жерин алып буштан депчи. Ал жактын дагы котлованын дагы маселеси где-то бир 2 айда кудай калса чечилет. 2 айда чечилип калат. Бирок өзүбүз салбайбыз, бирок бирөөгө өткөзүп беребиз. Аркы болгон кошуп. Өзүбүз салбайбыз. Эми биз салабыз дегенде деле биз баштасак деле уже эл бизге ишенич кетип калганда акча төлөбөйт да чогуу. Анан могу Ашимахунова дегендер эми ошо бүтүрүп атат, элдерге айтып. Эми ошончо эми элчилик экен да, көрүп атат, башка кылтат, урушкандар болуп атат. Бирок эми суранып, нетип, түшүндүрүп, бир аздан кошуп болсо да бүтүрүп алыңыздар, бизди күтпөй деп бүтүрүп атабыз да. Азыр акчабыз жок, ушундай кырдаал кептелип атабыз деп атасыздар. Анан мен өзүм көрбөдүм, кечээги Жалал Абаддагы жарандар айтып атат, үлүш ээлери айтып атат, биз сотко булар күчтүү кымбат баалуу унааларды айдап келип атат. Ошол акчасы жок жүрсө, ошондой унааларды каяктан алып айдап жүрүшөт деп атат.
Унаалар боюнча мен өзүм 5 жыл, почти 2 жылдан бери пешком жүрөм. Машина Яндексте айдабайм. көргөзөсүз. Ишенбесеңиз мына Яндекс көргөзүп кое алам. Чын. Просто ошондой эмелер болуп калат экен да, просто кээ эми менде деле дос жар болуп калат, асым жерге таштап коеюн же машинадан жүрүп ишимди кылып алайын деген момент болот да. Күнтүп эмеде жүрөт. Яндекс. 17-май, 18-май, среда, май. Полный. Ал мен эми мындай болуп атат да. Бизде дагы үйдө эми 3-4 Балким агаларыңызды, башкаларды көргөндөр сотко келип атат да алар дагы. Сотко келип атат, эми агаларым көргөндөр эми кимдин машинасын айдап жүрөт, кандай кылат билбейм го, бирок бизде чындыгында жок да, эми ошончо эл кыйналып эметип атсам кантип өзүң машина айдап жүрөсүң. Бизде деле ата эне бар, элдер сыздап атат, ыйлагандар ыйлап атат. Чын да. Каргагандар каргап атат, эми суранып түшүндүрүп эметип атабыз, бирок ал жагынан машина айдап атат, анан силерде көпчүлүк ойлоп атат да, бизде акча бар депчи, бар деп ойлойт экен. Эми ачыгын айтпай, бизде акча жоктур, эми болгон, бирок баардык имуществону сатып бере турган бедим. Бишкекте дагы баягы расторжениялар бар, кээ бир котловондагылардын көп болчу да мурун. Возврат кылып кайтарып берип, ошентип азайттык да. Азыр эми анан жанагы вод болуп элек жерлердин документ бүткөн жерлерибизде дагы акчалар бар эле. Аны дагы президентибиздин буйругу менен Госстрой жардам берип, ушуларга да рахмат. Эми вод кылып бергенинен ал жактан дагы бираздан акчалар түшүп, анан ошолордон дагы расторженияларга возврат кылып кайтарып берип азайттык да кыйлачы. Негизи Эмаком бул катуу чыккан, Күт жакта мына Ош, Жалал Абад, Баткен, Бишкектерден бери үйлөрдү куруп баштаган экен. Анан ошол убакта эми көп эле активдериңиздер чогулган да. Ошол активдердин баары жокпу, калбадыбы? Мүлктөр жок. Азыр эми кимдир бирөө ишенет, кимдир бирөө ишенбейт. Мен өзүм деле квартирадамын, Мелис агам деле квартирада, Ошточу. Эми айылга барып деле жашап турайлы десек, просто Ошто иш болгон үчүн Ошто жашаш керек болуп атат. Ошто квартирадамын. Бул жакта Эмил Жусупов агам деле квартирада. Эми 100гө 100 да, эми кимдир бирөө ишенбеши мүмкүн, эми ачыгын эле айтып коетам, ишенсе ишенбесе эми өздөрү эме кылышат. Ошо квартирада бүт болгон нерсебизди сатып, ушу элдин аманатынан кутулайлы деп эле аракет кылып атабыз азыр. Азыр ситуация ушундай болуп атат. Эртең жашоо кандай болот, эртең тагдырыбыз кандай болот, аны мындай примерно билип атабыз, бирок жакшы эмес да. Главный ошо моментке чейин могу курулуп аткандарды, анан могу котловондарды, элдердин маселесин чечип коелу деген максат болуп атат да. Документтерин бүтүрүп, өздөрү менен сүйлөшүп, активисттер менен акчаны буйрсам акча бизге төлөбөгүлө алып келет, биз только документин кирди чыкты кылып, ошентип Ошто ошентип жылдырып атабыз. Эми элчилик экен да, элге ошончо түшүнүп атканга рахмат. Максимум $100 $50 $100 чейин кошулуп атат да доплата. Ошондой болуп атат азыр. Оштогу электердин баарына Бүтүп калгандарга да. Бүтүп калгандарга. Жалал Абадтагыны бир объектибизди өткөзүп бердик. Оштон бир объектини өткөздүк. Бир объектисини өзүбүз эле доп соглашение кылып атабыз. Бир объектибизди өзүнүн акчасы менен пока түгөгө чейин кыла беребиз. Анан аларга дагы айттым, монча акча кетет экен, даже бир аздан кошуп бүтүрүп алыңыздарчы, сураныч деп ошентип суранатабыз да. Мен элден суранаар элем, эч жака биз экөөбүз бирче ташап элди кетейин деген оюбуз жок. Мисалы үчүн мен негизи бияка тиешеси жок адаммын. Эмакомго. Ушу досумдун айынан кызматта жүрөм. Экөөңүздөр доссуздарбы? Доспуз. Эми досумдун айынан кызматта жүрөм. Булар камалып калганда бизде да эч ким калган жок. Булардын эч ким машина түшпөсүн. Мен ортодогу адам катары билем да, элдин булардынча. Булар деле көргөндү көрүп атат. Просто эми ортодо бир адамдар жардам берсе, булар маселеси чечилет экен, ошого жардам берип жүрөм. Эми өзүбүздүн ичибизде эл билет, кайра канча маселелер чечилди Жалал Абадта делечи. Мен баргандан кийин берки мен барганда эле бүтүп калган блоктор деле мага кирип, давай бүтүр дешкен. Алардын деле мисалы үчүн мен барганда көп жумуш бүтүп эле келет. Даже документтер бүтүп эле келет. Газ деле билет да өзү. QR кодду мен баргандан кийин алдым, өз күчүм менен эле алдым. Залогдоп коюп. Ушелерге ошол мен кээде эле кайрыла турган себебим бааны болуп калат да, мага деле рахмат аракет кылтасың дешип атат. Анан биякта сиз келгениңизди айтып койгон жок.
Анан ушундай келип аттыр эле ак тилекте бирөөсү чалып койсо мен барып так жеринен, так кагаз менен канча адам кол коюп, арасынан элдер билбейт. Эл менен кошулуп келет мага. Давай үйүбүздү бүтүр дейт. Эл кетет аркасынан келип эле давай мен акчамды берип кой. Жалгыз мен чыгып кетип калайын, антип кетип калайын, мынтип кетип калайын деп чыгып кеткен көп да. Мен ошону кагаз түрүндө дагы азыр мен жалап аткарып эле элге группага эч берген эмесмин. Ким акчасын алган, эмнеге дегенде биз өзүбүз кыйнап атпайлы эле. Дагы бири менен уруштурум келген жок да. Мен барып кагаз түрүндө да элге берип коеюн деп атам. Чтобы аракет болбой токтоп калган жери жок. Келген анча мынча кыйналып, анча мынчалар өтө кыйналып калгандардын акчасын таап, даже мына өзүм турам азыр 5-6 миллион карызда турам. Өзүм фактично турам да, азыр 5-6 миллион карызда турам. Баарына эле рахмат, элге деле, мисалы үчүн мамлекет тарабыга өтө рахмат. Тыгыз бизден байланышып, көзөмөлдөп карап атат. Түшүнүп аткан ошо элге анан Госстройго рахмат да. Кыйла жеңилдетип азыр Госстройдон бизден документ боюнча бир Кызылкайдагы домубуз калды, Баткендеги домубуздун да документи бүт элек болчу. Аны дагы Госстройдон газдан уттуруу чалыш могун алып келге бүтүрүп откулуп салайлы деп атат. Эми ошончо жардам кылат деген ушундай болот да. Элдеге дагы түшүнүп ушунчалык биздин эмебизге кирип түшүнүп аткандар бар. Ошо көпчүлүк эле түшүнүп атат. Ошолорго рахмат. Биздин айыптан болуп атат да бардыгыча. Бизден дебейм, ошол кошуп аткан деле бардыгын деле алар милдеттүү эмес да. Ошо биздин шалакылыгыбыздан, ошо биздин өзүмдүн шалакылыгымдан, агаларым шалакылыгынан ошол элдер аз бир аз кыйналып атат. Просто дальнейший ошо элдин үйүн бүтүрүш максатта ошо элдерден суранып, жолугу бардыгы ошону түшүндүрүп айтып атам. Анан ыраазычылык билдирет дегенде, мисалы Кантейт дегенге Д блогубузга $100 коштоп, Жалал Абадта В блог бар. Алды 250ден арты $100 каждый квадратыга акча төлөп атышат да, доп соглашение кылыпчы. Ошолорго ыраазычылык, рахмат деп